11 жаштагы Өзгөндүк Таңсулуунун Москвада сабалганы боюнча маалымат 10 күн мурда соц тармакка желдей тарады. Анда өспүрүм кыз бала багуу үчүн чет өлкөгө барып, туугандары тарабынан ур токмокко алынганы айтылат. Таңсулууга окшоп жакындарынан эле зомбулук көргөн өлкөдө жүздөгөн бала бар. Мисалы, Ош облусунун ички иштер башкармалыгына 2021 жылы балдарга карата 54 түрдүү кылмыштар жасалганы катталган. Алар денеге залал келтирүү, эрте турмушка берүү, ыплас аракеттер жана зордуктоо фактылары. Балдарга карата кылмыштар былтыркы жылы ошол 4 айда 48 учур катталган болсо, быйыл 26 болуп атат. Бул 22 фактыга азайган да. Былтыркы жылы бул ошол эрте турмушка берүү 9 факты катталган болсо, жашы жетелектерге карата. Быйылкы жылы 2 факты 7 учурга азайган да. Ал эми ыплас аракеттер былтыркы жылы 2 факты болсо, быйылкы жылы 1 факты 1 учурга азайган. Көбүнчө мына денеге залал келтирүү, анын ичинен ошол былтыркы жылы 6 учур катталган, быйылкы жылы 5 учур катталып атат. Ошонун дээрлиги баары эле өзүнүн ата-энелери тарабынан урган катталган да. Балдардын укуктарын коргоо үчүн Акыйкатчы аппаратында атайын бөлүм ачылган. Ал өлкөдөгү бардык балдарды коргоо боюнча иш алып барат. Балдар үчүн 115 ишеним телефонуна акысыз байланышып, коомдогу басмырланган балдар боюнча кабар берсе болот. Акыйкатчы аппаратынын Оштогу өкүлү бала бакчадан баштап балдарга укуктарын үйрөтүү керек деп эсептейт. Балдарга карата кандай зомбулуктар болуп атат, үй бүлөлүк зомбулукту, калгандарын дагы айтпай эле коеюн, эмнелер болуп атканын. Ушулардын бардыгынын алдын алуу боюнча мамлекеттик органдар тарабынан тиешелүү иш-чаралар көрүлүп атат деп айтканы менен, бирок бардыгына жетишпейт деген дагы бир немелер болот экен да, ойлор болот экен да. Мектептер бар, мектептерде ушуна лекцияларды көрүп, мисалы омбудсмен эмне иш аткарат, балдардын укуктары кандай, милиция өзүнүн немеси боюнча, прокуратура өзүнүн багыты боюнча ушундай иштерди жүргүзүп атат. Ушундай иштер негизи көп жүрсө жакшы болот эле. Өспүрүмдөр менен тыгыз иштешкен психолог Дөөлөткан Кабыкова да балдар өздөрүнүн укуктарын билбейт дейт. Алар көпчүлүк учурда ата-энеси, жакындары тарабынан түрдүү зомбулукка кабылат. Соц тармакка чыгып, коомго жеткенде гана көңүл бурулуп, башка убакта укук коргоочуларга кайрылса да, кийин тосмо арыз жазып койгон учурлар өтө көп. Психолог балага басым көрсөткөн ар бир адам жазаланып, тосмо арыз жазылса да иши каралсын деген пикирде. Балдар азырынча өздөрүнүн укуктарын билишпейт. Деги эле бизди баягы укуктуу өлкөбүз деген менен, деги эле биз укуктарыбызды баарыбыз деле билбейбиз да, көпчүлүгүбүз. Анан кийин ошол эле учурда милдеттерибизди деле билбейбиз. Мен психолог катары жүрөгүм ооруп айта турган нерсе, ата-энеси миграцияга кетпей эле, ошол ата-энеси менен жашап туруп эле, ошол ата-эненин өзүнүн психологиялык жактан зомбулук көргөндөр бар да. Анан зомбулук дегенде, конечно эле ушу баланы уруп, согуп, бирденке кылыш шарт эмес. Кээ бирде ушу сөз менен делечи. Ошон үчүн анан кийин аябай жаман көрүнүш бул балдардын арасында, өспүрүмдөрдүн арасындагы баягы суицидтин көптүгү. Жыл сайын өлкөдө балдарды коргоо күнүнө карата майрамдык кечелер өткөрүлөт. Мындай иш-чара өспүрүмдүн маанайын көтөргөнү менен чечилбеген көйгөйлөр көп. Жөнөкөй эле мисал, шаарда тротуардын жоктугунан коляскада отурган майыптыгы бар балдар көчөдө сейилдей албайт. Ал эми жүздөгөн бала бакчага барбайт. Негизинен шаар ичи боюнча азыр 280 орунду бир 100 бала бакча керек да, нормага түшүрүш үчүн. Эми баягы өзүбүздүн билесиздер, дүйнө жүзүндөгү ар кандай кырдаалдарга байланыштуу экономикалык кризис болуп атат. Бирок ошого карабастан биз азыр дагы да өзүбүздүн баягы мэриянын бюджетине ылайык жылына бир 3төн 4төн бала бакча, мектептердин курулушуна карап алар жасалып атат иштер. Шаарда негизи 46 бала бакча бар. Балдар 37% чукул болуп калды тартылганына. Бул мен айтат элем өтө деле аз. Анан эми жана жеке менчик бала бакчалар да бар. Мүмкүнчүлүккө жараша дагы да ошонун үстүндө иштеген, бул биздин кемчилик болуп атат чындыгында шаар ичинде, дагы да ошонун үстүндө иштейбиз. Буга чейин Сузакта окуучу кыз эжекеси тарабынан ур токмокко алынган видео тараган. Эл эки топко бөлүнүп, бири мугалимди күнөөлөсө, экинчиси кызды күнөөлөгөн. Окуя кечирим суроо менен аяктады. Бул окуядан кийин окуяны видеого тартып алган окуучуларда кысымга алынып жатканы кабарланууда. Адистердин айтымында бул сыяктуу балдарга карата кылынган зордук зомбулуктун көбү ачыкталбай кала берет. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Т-Медиа жаңылыктары.